Кыргыз ишкерлери өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө тоскоолдуктар жаралып жатат. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында экономика министрлиги фирмаларды ачып жаткан ишкерлерге тез убакыттын ичинде ачууга көмөктөшү керек. Бүгүн парламентте ишкерлердин укугун коргоо жөнүндөгү мыйзам талкууланды. Анда эл өкүлдөрү өлкөдө ишкердүүлүктү жүргүзүүдө бир топ бюрократиялык, коррупциялык көрүнүштөр болуп жаткандыгын сындашты. Жогорку кеңештин жыйынынан кабарчыбыздын материалы. Өлкөдө иштеп жаткан ишкерлер кандайдыр бир ишкердүүлүктү жүргүзүүдө тоскоолдуктар жаралып жаткандыгын депутаттар айтып чыгышты. Бүгүнкү күндө ишкерлер фирма ачыш үчүн аны каттоодон өткөрүүгө бир жума убакыт талап кылынып жаткандыгы айтылды. Мындан тышкары курулуш тармагындагы ишкерлерге дагы көйгөй жаралып жаткандыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Теплосетэнергиянын главный инженери бар, Курбанов деген. Ошо Курбанов бир квартира алмайынча рухсат бербейт экен. Кече биз учураштык ишкерлер менен. Бир жылда ушу рухсат бербейт экен. Тепло жок деп рухсат бербей коет экен, кийин мамиле жасагандан кийин ал жерде жылуулук пайда болуп калат экен. Мына ошол нерселерди карабайсыңарбы? Экономика министрлиги. Курулуш иши менен алектенгендер бардык тийиштүү документтерди бүтүргөндөн кийин газ, электр энергиясын, жылуулукту туташтыруу маселелеринде аларга тоскоолдуктар жаралып жаткандыгын депутаттар айтышты. Куручулардын көйгөй маселеси ошол бардык документтер бүткөндөн кийин коммуникацияга туташууда ар кандай бюрократиялык, коррупциялык кыйноолор маалымат барбы сизде ошол боюнча? Кубаттуулуктун жоктугунан болуп жатат проблема коюнга алабыз. Бул бар маселе. Бирдиктүү терезе принциби иштебей, башалама болуп жаткандыктан ишкерлер кыйналып жаткандыгын эл өкүлдөрү көтөрүштү. Ушу теплосеттеги адам, азыр мына Мирлан Сакбеш айтып кетти фамилиясын, Курбанов да айтып кетти. Кыйнап койдук Бишкек шаарда иштеп аткан балдарды. Кыйнап салды. Кечейлегедей болушту алар ушу балдар. Единое окно айтканым, ошол единое окно сиздерге бир документ тапшырсын, ошол жактан теплосеттагы, электросеттагы, горводоканалдагы, канализациясындагы ушул жерден бүтсүн. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 327 социалдык объектилердин курулушу башталып, каражаттын жетишсиздигинен көбү токтоп турганына эл өкүлдөрү нааразы болушту. Эми айтсаңыз, ошол 327 объект мына бүгүнкү күнгө чейин быйылкы жылдын эсебинен бир тыйын акча которулбой токтоп турабы? Акчалар ачылып атат. Акчалар ачылып атат. Ачылган жок деп, жана эле айттыңыз, ачылган жок депчи. Иштер жүрүп атат. Андан кийин ошол мисалга ушул 327 объектте канча жумуш иштеп атат бүгүнкү күндө? Дайым иштеген санды бүгүн айта албайт экенмин мен. Эл өкүлдөрү ишкерлерге тоскоолдук жаратып жаткан бюрократиялык көрүнүштөрдү жоюу керек экендигин өкмөттөн талап кылышты. Ишкерлердин укугун коргоо мыйзам долбоорун 5-чакырылыштын депутаттары колдоп кабыл алып беришкен. Ушул күнгө чейин аталган мыйзамга 60тан ашык өзгөртүүлөр киргизилген. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.